Бөлчөктөрдү иреттөө. Бөлчөктөрдүн координата түз сызыкта жайгашысын менен бөлчөктөрдү иреттөөнү карайбыз. Дурус бөлчөктөр координата түз сызыгынын эсеп башынан баштап 1 деген чекитке чейинки аралыкта жайгашат. Дурус бөлчөк терс сан болсо, анда ал координата түз сызыктын -1 чекитинен баштап 0 деген аралыкка чейин жайгашат. Демек, -1ден эгер терс болсо, 0го чейинки аралык, ушул аралыкта дурус бөлчөк жайгашат. Ал эми дурус бөлчөк оң болсо, координата башталышы 0 аралыктан +1 деген аралыкта чейин дурус бөлчөктөр жайгашат. Дурус бөлчөктөр булар бирден кичине бөлчөктөр экендигин биз түшүнүшүбүз керек. Ал эми буруш бөлчөктөр координата түз сызыкта жайгаштырда аны аралаш бөлчөк кылып өзгөртүп алсак болот. Бул бөлчөктөр, буруш бөлчөктөр бирден чоң координата огунда бирден чоң чекиттерде жайгашат. Бизге берилген -3/2 санын координата огунда жайгаштырсак, координата окту 1ге чейинки аралыгын 3 бөлүккө бөлөбүз. Себеби 3төн 2 болгондуктан. Бөлүмүбүз 3 болгондуктан координата огун ар бир аралыкты 0дон 1ге чейинки, 1ден 2ге чейинки жана башка ушул аралыктарды 3 бөлүккө бөлүп, анын экинчи бөлүгүнө жазабыз. Демек, биз көрүп тургандай 3төн 2 бул дурус бөлчөк. Демек, -3төн 2 саны бул жерде жайгашат бөлчөк. Ал эми кийинки 3төн 8 бөлчөгүн жайгаштырсак, ыңгайлуу болуш үчүн бул бөлчөктү 8'ди 3кө бөлүп, аралаш бөлчөк түрүндө жазсак болот. 8ге 3кө бөлсөк, 2/3төн 2 деген сан келип чыгат. Толугураак көрсөтсөк, 8'ди 3кө бөлсөк, 2ден 2/2, 2 жерде 3 6, 8ден 6-ны кемитсек 2. Демек, калдык 2 калгандыктан алымында 2 жазылат. Биз билебиз. Демек, 3төн 2 бөлчөгү бул бөлүбүз 2 жана 3төн 2. Бул жерге
келет. 2,3'ten 2 деген аралаш сан жазылат. Ал эми минус 5'ten 4 саны же болбосо минус 5'ten 1 санын координат оогунда жайгаштырсак, бул 0'дон 1'ге чейинки аралыкты 5 бөлүккө бөлүп, анын 4-чү бөлүгүнө жазылат. Демек, минус 5'ten 4 деген бул жерде жазылат. Ал эми минус 5'ten 1 бул минус 5'ten 1 бул жерде жазылат. Демек, бул эки санды салыштырсак, бөлүмдөрү бирдей. Эгер булар сан болгондо, анда 5'ten 4 чоң болмок. Терс болгондуктан 5'ten 1 же болбосо минус 1 бул 0'дон кичине. Же болбосо минус сандары 0'го карай өскөндүгү белгилүү болгондуктан минус 5'ten 4 жана минус 5'ten 1 сандарын салыштырсак, бул албетте минус 5'ten 1 чоң. Ошондой эле 5'ten 3 плюс 5'ten 3 санын жайгаштырсак, биз 0'дон 1'ге чейинки аралыкты 5 бөлүккө бөлөбүз жана 3-чү бөлүгү бул жерибиз 5'ten 3 деген бөлчөк сан болот. Берилген 8'den 3, 6'dan 5, 9'dan 7, 4'төн 2 бөлчөктөрдү өз тартибинде жайгаштырсак, анда биз бөлчөктөрдүн жалпы бөлүмгө демек, бул бөлчөктөрдүн жалпы бөлүмү кичине жалпы бөлүүчүсү бул бөлүмдөрүнүн 8, 6, 9, 4 деген сандарынын кичине жалпы 72 сан экени көрүнүп турат. Демек, 8'den 3'tü 72 деген жалпы биз бул бөлчөктү 9 деген санга көбөйтөбүз. Алымын бөлүмүндө 9га көбөйтсөк, анда 72'den 18 деген сан келип чыгат. Кийинки санды 72 бөлүмү болуш үчүн биз 12 деген санга көбөйтөбүз. 12'ni 6'га көбөйтсөк 72, 12'ni 5'ке көбөйтсөк 27. 12'ni 5'ke көбөйтсөк 60. Эми 9'dan 7'yi 72 деген бөлүмгө алып келиш үчүн биз
8'ge көбөйтөбүз. 8 менен 7-ни көбөйтсөк 56. Демек 4-төн 2-ни 18'ge көбөйтсөк 72'den 36 деген бөлчөк сандар келип чыкты. Бизге көрүнүп тургандай 72'den 18, анан 72'den 36, 72'den 56, 72'den 64 болуп, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү болуп иреттесек, демек бизге берилген 2'den 1 жана 7'den 2 бөлчөктөрдүн ортосуна кандайдыр бир бөлчөк сандардын жайгаштырайлы. Анда биз бул эки бөлчөктү бирдей бөлүмгө алып келебиз. Көрүп тургандай, биринчи бөлчөктү 7'ге, ал эми экинчи бөлчөк өзү жазылат. Экинчи бөлчөктү 2'ге көбөйтөбүз. Демек көбөйтсөк 14'төн 7, эле 14'төн 4 деген бөлчөктөр келип чыкты. Бул бөлүмдүн арасына албетте 14'төн 6, ошондой эле 14'төн 5, 14'төн 5 деген бөлчөктөрдү жазсак болот.